өткөн ушул айыл менен ынтымак айыл каламыкчы дем берүүчү грант несенин 2.280.000 шал төшөлүп берилди. Анан кийин мына жарыктандыруу коюлду. Буну 10 жылдык жолугушуулар коюп берди. 2 көчөгөчү. Анан мына огражденияны биз местный бюджеттен жардам берилип, калган ушу мектептеги ата-энелер жардамы берилди. Себеби жылдын башында ар бир айылда элдик жыйын өткөргөндө элдер өздөрүнүн ойлорун айтканда биз мынага жардам берейик. Себеби бул жерде мурунку кашасы Мусакебек каша эле анан ушу решеткага оңдоду бүгүнкү күндө. Мына канча ваттык менен мына освещение канча ватт? Мына 100 беликпи? 100. Чоңдон да. Себеби кичинеден коебуз эне болуп, кичинеси кичинекей эле болуп жарык берип койгушат. Значит, үч үлүшүнө сен көрсөтөм депсиң да? Кеттик. Мектеп мына тез сатты. Көрөлүм да. Жүзгө чоожо ожурга. Biz ertemenen bardıq gruppalar tanıtışı seriyatkanımızda. Bunandaki muzikanın koştosu menen bardıq gruppalar bak kışka baylanıştı buna koridorda uşunday seriyatkan ötü anan keyin tamaklarga kirgizeriz. Men деген konkurs boyunca bizim bakçada Jomoktor dünyasında деген konkurslar öttü. Buna bu projeler ошо tarbiyachilaryň jasagan emgekleri. Атайлы өкмөттөр былтыр бул мини футбол площадка былтыр ачылган, келип көргөнсүздөр. Быйыл onu нөл кылып алып салды башынан. Алып салып нерен кесип 1 метр аракка жылдырып, нөлдөн кайрап быйыл салып берди ошол киши кайра өзү. Жеңишпи? Жеңиш. Жок, кеңири стойкалар туура эмес болуп эсептелген экен да. Азыр мындай стойка коюп, бүгүнкү күндө краскалап бүтүрүп берди. Бул жерде мини футбол площадка, анан 2 волейболный площадка бар. Балдар түнү
менен ойноп жатат. Anal jağın bugün cevap verdim. Yani geçen cevap tuttu. Evet, tushundinglarmi? Beri qarag'ile, beri qarag'ile. Meni aytib atganim mына, былтыр көбүн ушу жакшы кызмат кылгандарды сыйлыктар көрсөткөнбүз. Ушу Жеңиш Бекиевди биз премьер-министрдин ардак грамотасын бергенбиз. Кийин кеч келип бир коллегада тапшырдык го, билесиңер. Анан мурун дагы губернатордун бердик го, эки сыйлык не бергенбиз. Келбей калып, правительствонун сыйлыгы келбей калып, губернатордун берип, анан ошону мен акташым керек деп быйыл мына үстүн жапты. Мен мынага ошол биздин эмгекти бааланарды. Анан сырткары мына биз Таласка барганда көчмөндөрдүн оюн болду Таласта. Ошол жерде Үскөлдөн жаңы боз үй дап келип тигишкен экен. 10 чакты боз үйдү алып келип көчмөндөрдөн. Ошол диаметри 7 метр, диаметри 7 метр. 7 метр үй Караколжода жок. Анан биз кызып отуруп коем. Быйыл эми мына келе жаткан жылы эки чоң иш-чара өткөзөбүз. Рыспай аканын 80 жылдыгы, анан Төрөбек Полбандын 110 жылдыгын өткөзөбүз. Ошого баары бизге боз үй керек деп анан биз ошол жерден жүктөтүп баса бердик. Эми аласында деп ал Үскөл деген жакшымда пейли неме экен. Анан бул Муса Сайыповтар расписка жазып, тил кат жазып. Анан ошону келгенден анан биз кайрылдык. 3-4 ишкерге кайрылдык. Ушундай биз районго бир боз үй алып коелу деп жаман жакшы келет экен. Тигинден мындай десек, сразу ушуну салган Жеңиш, бай мен алып берем деп алып берди. Азыр ошол Таластан келген боз үй жап-жаңы оюнчулар келип түшүп турат. Ошо эмки жылы эсенчилик болсун, ошол ажикеде өткөн немеге, ошол уяттуу кишилер, ылдый жактан келген кишилерге ошол боз үй 7 метр диаметр, аябай чоң. Чоң боз уйлар. Жап-жаңы биринчи жолу тиккен экен. Анан булар биздин балдарга мактап жакшы биринчи жолу тикти, биз карап тиктик деп ошон үчүн мен айтып коеюн дедим мына. Мына былтыр ошол биз берген немеге аздык кылып калдым, үстүн жаптырып берем. Кышындасы да балдар ойносун деп туруп, мына үстүн жаптырып берди. Бул эми мына Аллай таала жаптырып атат, билет. Мына Мурзакада көрдүңөрбү? Чыга бериши жаптырды. Наркы Шералиде экөө түштү. Азыр ошол жерде чоң мелдештер болууда. Шералдан чыга бергенди көрдүңөрбү? Бүттү да ошол чечине турган, жууна тургандардын жерине мен кошо салып атат. Секин-секинчилерде ошондой болот. Чыгып эле жүрүп, чечилип, анан назагына салып. Анан ошо жууна турган кошо салып атат. Азыр суу деген проблема болбой калды. Жаштарга шарт туш керек болуп атат. Ошон үчүн мына Жеңиштин мына былтыр сыйлаганыбыздын тууралуу быйыл дагы жакшы кылып. Аны Кудай кааласа жылдын жыйынтыгында да белгилейбиз. Ушундай бизди районго айыл өкмөттөргө мындай колдоп көрсөткөн ишкерлерди түшүнүңөр да жакшы да. Бир ооз сөзгө үчүн ушундай эле жасалат. Ошон үчүн силер дагы жанагындай ишкерлер менен мамилени жакшы чыгарыңар. Түшүнүңөр да. Эми өзүңөр билесиңер каерде иштегенин. Мындай жазылыш керек экен да. Тапкан киши көп, Тапкан киши көп болот да. Чыгыш керек, чыгыш кыйын болуп атпайбы? Анан көп тапкан кишилер деле бар. Мындай чыгыш керек болот. Ошон үчүн мына ошол мен Бекиев Жеңиштин ишин айтып койдум. Cengiz Sönder'e bilmek ben. Geçen zona kıldı. Ben cevap geçen bütüştü bugün sorularımla cevap aldım. Anan emdigi жылкы жазгыга мына жерге ошол балдар чечине турган душ баардыгын көрсөтүп берем. Өзгөндө ошондой кылып, бүт ошондой комплекс. Эгер эме болуп калса айтып койгула деди, эмдиги жылкы жазга мына жерде чайкана бар, эгерде берсеңер деди, элге айтып алып берсеңер 40 орундуу тиги цехин bir müddet açtık, ошондой кылып, ошону чакана кылып, ошондой жасап берем деп кече. Түшүнүңөр да. Көрдүңбү? Мына жылда жакшы мен ошон үчүн Шадып ака. Ошол жылдын жыйынтыгын чыгарганда дагы бир немени өзүнчө немени арнайсыз. Биз ушундай кылган иштерди кеске жарыйлап, ар бирине баягы былтыркыдай таркатып чыгабыз. Ошол жылдын жыйынтыгын чыгарганда ушундай иштер унутулбаш керек да. Ар бир айыл өкмөттөн мен айткам миллион сомдон жогору кеткендердин бардыгын жарыялашыбыз керек. Белгилешибиз керек. Сөз. Миллион сомдон жогору кеткендер. Мен былтыр деле айткам. Анан бар калгандарын өзүңөр айыл өкмөткө силер эми элдик жыйындарга өзүңөр тапшырсаңар болот. Жанагы көптө андайлар өзүңөр берип атасыңар. А биз менен крупныйлардын бардыгын биз райондо белгилеп, чоңдор менен сүйлөшүп, аны алып келип, азыр дагы эртең 20-сында областта ишкерлердин 30-ун чакырып атат. Ошонун 3-өөнү сыйлыкка көрсөттүк областтын губернатору.
цехти мына Алай Таalaдан ушундай салганда анан кийин таш кескен. Жана немелерди сурап атат, крупныйлар. Анан калгандарын биз крупныйларды өзүбүз белгилейбиз. Анан да чогор иш кылгандар бар. Аны эми губернатордун грамотасын ушундай белгилеп туздук. Я Карал жаранын жыйынтыгында дагы чоңураак немелер сунуштуруп аларды белгилейбиз. А калган жана жакшы жардам бергендерди айыл өкмөтүнүн деңгээлинде өзүңүз сыйлай бергиле. Чогулуш кылып, жылдын жыйынтыгында аябай элди топтоп, элдин көзүнчө тапшырып, ал эми крупныйлардын бардыгын бизге айтасыңар, биз эми макулдаштырып сыйлайбыз. Жөнүнө жазган автовокзал үчүн быйыл жазда ремонт кылып, бул местный бюджет несенен ремонт болду. 200 миң сом. Полный жанагы талкаланып жаткандын баардыгын оңдоп, оформление кылып, ушу себеби чогулуш болгондо эле чайканада отурчулар быйылдан ушу жерде чогулуш кылат. Отургучтарын тоғотой коому бар, ушулар алып беребиз деп атат бүгүнчү. Мына жерде отургучтар. Анан музыкальный аппаратура аламыз быйыл. 130 канча миңге. Онда ушу жерге чогулуш өткөнгө, мына районго да барып атат, биздикин ошо Шунуңар да, эми азыр клубтарды. Мына азыр 3 клубту байкап атасыңар да. Steam гранттардын бардыгын клубтары өйрөтүп атабыз. Мына Чалма, Алай Кудагы клубтарды бүт былтыркы Steam гранттын бардыгын ушу клубтарга алып. Дагыланыш керек. Клубтардын акыбалы жакшы эмес. Ошон мына бүт немелерди жакшы иш керек. Эми мына шарт жок эле, шуну оңдоп койду. Мындан керек да туруп. Эми айылда керектүү иш. Чогулуш болгон сайын бир өндү эмес да барабыз. Мектепке былтыркы жылы Аристен акча бөлүнүп, биздин тазалыктарыбыз бүт ишке кирди. Балдар окуучулар азырынча эшке чыкпайт, кыштын күнү да жакшы. Анан быйыл Кудай кааласа капремонтко кирдик, онун төлөндүк. Айнек биринчи этаждын айнектери бүттү. Кудай кааласа жаңы жылга чейин калган айнектердин баардыгы бүтөт деген үмүттөбүз. Дүниелик банктан проект жазып толганбыз. Ошол боюнча СПАн жетекчиси Өмүр Бакытка маалымат айтса. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышчылары. Мен ушул Кашкажол аймагындагы Теңал СПАсынын директору болуп иштейм. Биз иштеп жатып, биз мына бул элдин көйгөйү чечилбеген маселелер эң биринчи суу көйгөйү, сугат суу. Союз мезгилинен бери баягы каналдарыбыз бирок болуп иштен чыгып, камыш басып, анан ошодон негизинде биз эм керектүү жерлерге кайрылып, Дүниелик банктарга чейин кайрылып, мына 2 скваторга мына 3 жыл деп чуркап жүрүп алып келдик. Буну 2 миллион 400 миң менен тендерге коюп, 1 миллион 100 миңди бизге берди. Калганын айлык кыргыз өкмөтү көтөргөн болду 50%. Келгенден бери мына жакшы. Азыркы бүгүнкү күндө 17 миң ички чарбалык каналдар тазалап койдук. Андан сырткары мына айылда таза суу, мына спорт площадкаларга, мектептерге, даже керек болсо райондук больницага да тегерген тазалаганга кызмат көрсөтүп келатабыз. Анан эми туугандар ушул эми кыскасы эл үчүн кызматты кылып атабыз. Анан эми биздин СПага бир эле пул эмес, жакында мына бир айга жетпей айыл өкмөт 1 гектар жараксыз жерден берди өздөштүрүүгө, тамчылатып сугарууга. 214 миң сомдук бүт жабдыктарын алып келип берди. Шлангы, насос, бүт барын бочкаларынан бери алып келип берди. Кудай буйрса ону көрсөтөбүз. Жазда бир өзүңүздөр келген семинар болуп жерден көрөсүздөр. Неге сиз? 1 гектар алма бак эгебиз. Жашылча бак. Жемиш багын эгебиз. Жемиш багын эгебиз. Андан сырткары биз дагы Дүниелик банктан 30 миң долларга поддержка СПА берип атат. Ошого кирдик, чуркап аракет кылдык. Ол дагы бекер.
Жанагы 214 000 сомдук эмелер да бекер. Андан сырткары мына жакында дагы реабилитациялык иштер боюнча 40 миллион сомдук проект өткөргөнбүз. Кече 28-де бизде тендер болду, катышып келдик подрядчиктер тандоого. Ол жерде 3 подрядчик катышты. Бирөө чыгып кетти. Бирөө осы бирик менен 38 миллион берди. Гидробетон, чыгы шамшылык 32 миллион 200 миллион берди. Анан onun көп жерде бүткөн объекттер бар экен, биздин райондор бар экен, Таласта бар экен, Баткенде бар экен. Ого биз нааразылык кылып onu чыгардык. Анан 38 миллион 800 миңге 38 миллион 800 миң сомдук проектибиз өттү Кудай кааласа. Мына эми эмки жумадан да бишкекке чакырып, барып кол коюп иштерин эметебиз. Анан Кудай буйрса, мына жазда ушул биринчи этабын баштайбыз Кудай кааласа. Бир 38 миллион сом өткөр болсок, biz dıyıkanlarda taza su menен толук кандуу камыз кылабыз дейбиз да. 38 миллионга эмне турасыз айтсаңыз? Я. Нич кыласыз ошо 38? Biz буга атап айтканда мына жерде Бешик каналын 1800 метр жерди бетондойбуз. Ошону айтыңыз. Ак Торпак каналына чоң жерде суу тогуучу дарбалар коебуз, алпакка коебуз. Анан Акбай деген каналыбызга 500 метр жерге монолит болот. Адам сырткары мына Абием деген жерибизге дагы 270 метр жери ошол жерде пасайтып ол жерге монолит коюлат. Анан биздин мына айлык өткөнчө эң чоң каналыбыз бар, 3 айлык камыз кылган Булаш деген. Булаш деген каналыбыз дагы почти 1 километр жери монолит болот. Монолит болот. Пороктор коюлат, астойниктер коюлат. Андан сырткары дагы мына жаңы талаптын ичинде 2 объектибиз бар. Олор болот. Анан мына Тоготойдун алдында эски тегирмен, Ак Коргон деген участкаларыбыз бар, камыш басып, суу деңгээли азыр 3төн 1 зорго өтөт. Ошолордун баарын монолит коебуз. Кудай буйрса, ошолор ишин ашат. Элди толук суу менен камсыздап деп турабыз туугандар эми. Сыпанын келечеги бар. Анан жакын күндө айтып коюш керек, мына айыл өкмөтүбүз мурдагы президентибиз отурган кабинеттилер, чоң кабинетте. Мурак бар. Ону дагы заманбап кылып Кудакала сайрамак коебуз. Ачык алып алганбыз. Кудакала иштер болуп атат туугандар эми. Батыста эң начарды силерде спа иштебейт. Уялыш керек. Кеше тең алышты мисал келтиребин. Мына 38 миллион сомго о каладан эле утуп алып 3 жылдан бери чуркап жүрүп. Мына техникаларын карап. Эми 38 миллион сомго ирригацион иштер безим канча иштеп кетти. Айтып атат бүт айда. Сен болсо ушундай түзүгүрөөк адам тандап кое албай атасың. Турбайт. Эң начар болот деп бак. Адам табыш керек деп биринчи. Мына Карагөчкөр ушундай иштер Карагөчкөрдө суу менен. Турабы? Каныбекте да ушу. Мына ушу спалар жакшы иштеш керек. Эми күч келтирбейли, 3 күндө мына жардам берип атат. Айыл өкмөтү менен эми бүт ишин. А биз болсо азыр элементтер неменен туталып жүрөбүз ар жерде. Спамны ишке келдик. Көрдүңбү? Ушунда жакшы адам болсо Бүттүшө. көрдүңбү? Жакшы адам табыш керек. Адам табыш керекпи? А жылда мына не десең эле начар жок дейт. Мына Карагөчкөр, Карагулжа начар болгон ушундай болот. Аны лайталарды деле өтөлө жакшы. Көрдүңөр иште. Анан Мehmet Aşirekovич, анан бул экскваторга дагы театрды тандадык. Бул жигит кичинесинен бери 6 класстан бери театрда менет. Постоянно ишленген. Кичине берди, катылып атат. Агирдүү демекчи дешкирет. Техникаларга патер коём мына спан тракторларына. Жайты тракторлары. Астына шамалап турса. Суу өзү жашоонун булагы. Мына дыйкандарга сен сууну көп берсең, элибиздин бакубат жашоосу болот. Ишиңер илгери бола берсин. Дыйкандардын кырманы толсун, элибизде тынччылык болсун. Ынтымактуу десем. Мен Кымбаттуу айыл өкмөттөр, бул мини футбол площадка элдин демилгеси менен
baştaldı. Vardık işte el özü kılıp atat. Эми uzun turası 45'ke 25 özüңдөр көрдүңүздөр мына өзгөнүнө келет мына Шералда оң колдогу эми проектин алып келип ушул жерге түшүрдүк. Бул жерде эки волейбольный площадка болот. Үстү жабылат. Чогултуларны Эл чогулган акча биринчи 480 миң Москвада балдар которуп берди. 200 миң Бишкектеги Жаңы Талап айылынын фонду которуп берди. Бүгүнкү күндө дагы 100 миң которуп берет. Азыр бүгүнкү күндө 700 миңдей акча бар. Фонддо акча. Себеби азыр бизде ай сайын Москвада ушул стадионго ай сайын Жаңы Талаптын балдары марафон кылат экен. Ар бир келген бала 1000 рубльдан салышат. Ошондо айына 30-40 миңге чейин акча чогулат. эл канча? Эл 440 миң акча чогулду. Ушул жерде марафон кылган. Жергиликтүү элден. Өткөндө марафон кылганда Анан кийин бул жерге бала бакча түшөт, азыр бузулуп атат, анан наркы кетти. Жалпы сметалык баасы 32 миллион. Типовой, жана алдындагы игральный залдары менен жана бассейндери менен түшөт. Канча орунду болот? 75 орунду, эми жана эгерде эмеге эсептеген 150 балага эсептелген. Туалет бардыгы ошо ичинде. А? Каржылоо жеке ишкерлер өз жанына салат. ананы Анан бул жол Түшүнүктүү да. асфальт болот мына жерге. Мынаны да тездеткиле да. Анан мына жарыктандыруу, эки көчө баш этегине жарыктандыруу болду быйыл. Жалпы сметалык баасы 300 миң. Бул местный бюджеттин, Айлөкмөттүн өзүнүн эсебинен бүттү. Жарыктандыруу. 300 миң. Эки көчө баш этеги. Orası Mehmet oğlu Beksултан деген бала. Өзүнүн туугандарынын жардамы менен Каерде? Бул өз каерде? ушул айылда. Ушул айылда. Ушу 600 миң сомго аракет кылып чыгарып берди. Сууну? Сууну. Мурда биз баягы скважинадан чыгарып баарын даярдап койгон элек айыл өкмөтүнүн эсебинен баягы темберчи грант эсебинен. Анан 1-2 жыл каражаттын жоктугунан туруп калды. Анан бул бала өзү аракет кылып ошол резервуардан бери ушул линиядан бери полный тартып сууну чыгарып берди да. Азыр айылдын ичинен 10 жерге чыгарып койду. Анан ар бир үйгө киргизип атат. Эмне деп белгиледиң бул? Силен алды? Эми кудай калсын. Баш сыйлаган анан болсо сунуштасын бизде карап турабыз. Эгерде ушул 600 миңди өзү чогултуп болсо бизде неме чоктогондо областта сен доктор аны губернатор болбаштык. Аны бердим. Bir milyon var uyuyor mınday kalıp ketken mi? Bir milyon yakın etken mi? 100 lira gidecek de. Ol kutumuzda var tuşlarından şuna kalıp ketken mi? 10 lira 200 metreden aralıkta. Урматтуу айыл өкмөттөр, мына бала бакчаны быйыл пайдаланууга бердик. Рамка дарбазаларын местный бюджеттин эсебинен, айыл өкмөттүн эсебинен 180 миңге рамка дарбазаларын алмаштырып бердик. Бул жерде дагы туалет эмелери бардык ичинде. Себеп балдар ушу эмен бала бакчадан кечке чыгышпайт. Ысык суу, музак суу бардык эмелерин шартын түзүп бергенбиз отоплениясынан. Отоплениясын Агахан фондунун колдоосу менен 600 миңге полный жасап бүтүрүп бергенбиз. İşte атат. Жакшы, кандай? Kudaşlarda işler baktı. Bu жерде büyük komnata oluşu özüm olur. Biz bölüp айыл өкмөтүнүн эсебинен 240 миңге столдуна кафел деттик. Мына аристолдорду коюп, бошкаларды коюп, суусунан бери тартып бердик. Мыягын бөлдүк, бокшулар тамак жеп. 240 миңге мыналардан бери койдуруп жасатып бердик. Анан Көрдүңөрбү? Жакшы болуп калыптыр да. Мына кетчен баргандыгы, Тогуз булакта дагы ушундай. Мына бери. Даже
İdiş yutturganlardan biri. Moykalardan biri. Su girgen bardығы. Şart bağların айлық өтесенен полдарына бөліп жасай тұрған жер тамақ іше тұрған бөліп айлық өтен қанша кетпейді? 240 bin so'm. 240 bin. Так азық түлік тұрған mesela қанша кетті? 600 qancha ming. Gördüler mi? Hazır emin buna 5 mektep olsa birle mektebim kaldı deyip. Intımaqta mektep. Kalganı bardığını ötüp gördüler. Toğutoyda da gördüler. Su tüt barıp çıkıp oturup. Tuvaletinden böyle gördüler mi? Ariston'dan koyup jasına kayıp. Osonda sizlerden şunlar her bir sosyal bektin şunday kılışır diyor. Tamam şunda olmadı da görüntü sanırım. Taza suyunda vardı. Maksatı şu oldu. Siz standartқа layık kılıp durup şart düzüp verebilirsiniz. Значит, Kaşka yolda şu, ben birle mektebim kaldı o da. Şunu var da, birle mektep kaldı, kalgan törtönçten şunday kılışıyor. Son için sizler eski algıla ya. Mesela birini sarılak gözettim. Kalgandan şu arkasına düşüş gerek değil mi? Birer çağa gelip ben buna gördüm orada. Hazır girsen var yerde ısık su, onun cuğu atar. Tuvaletler işte atar. Abanıdan var nakit. İlişki şu andan beri. Bu gördüm orada. Ben otsana göreceğim. Şu andan beri var. Bir şey gitti ya. Hurmatlı Mehmet Aşbegi, hurmatlı Aydın Kötün başçıları, büyük seminarın katılışçıları, Kırgız Respublikasının prezidenti bu yılkı 2019 yılı aymaqtарды өнүктүрүү жана санын тештирүү деп жабдыгына байланыштуу биз жылдын башында иш планын иштеп чыгып, ар бир айдын башынын иш планын алып, ошонун негизинде ар бир айда эл менен жолугушуулар өткөргөнбүз. Ошол жерде элдер өздөрүнүн айылда көйгөйлөрүн айткан, ошол көйгөйлөрдүн үстүнө биз иштеп, бүгүнкү күндө иш алып бардык. Ошол боюнча аткарган иштерибиз боюнча бүгүн маалымат берсек сиздерге. Анда азыркы маалыматты биздин экономист статис Кутай Азмитар берет. Урматтуу бүгүнкү семинардын катышуучулары, быйылкы Кашкажол айылык аймагында 2019 жылдын 1 декабрына карата бардыгы болуп 31 миллион 385 миң сомдук иштер аткарылды. Атап айтканда, республикалык бюджеттен 14 миллион 667 миң 800 сом, эл аралык донор уюмдардан 4 миллион 321 миң сом, демөөрчүлөрдөн 6 миллион 123 миң сом, жергиликтүү бюджеттен 1 миллион 327 миң 800 сом, айылдык өнүктүрүү фонддорунун жана элдик жамааттардын эсебинен 4 миллион 945 миң сомдук иштер аткарылды. Эми ошолорго кыскача токтоло кетсек, республикалык бюджет эсебинен аткарылган иштер 307 миң 900 сомго Тоғотой айылындагы Байымбетов орто мектебинин жыйындар залы толук ремонттон өттү. Мына слайддан көрүп турсаңыздар. Кийинкиси 400 миң сомго Жаңталап Тоғотой Октябрь ынтымак айылдарынын негизги көчөлөрү жарыктандырылды. 200 миң сомго айыл өкмөтүнүн конторунун кире беришине пластик эшик терезелер коюлуп, ысык суу киргизилди. 6 миллион сомго Жийде айылындагы селден коргоочу дамбаны бекемдөө иштери жүргүзүлдү. 190 миң сомго Жийде мектепке чейинки билим берүү мекемесинин жыгач эшик терезелери пластикке алмашылды. 5 миллион сомго Жийде айылы менен Көчкантор айылынын ортосундагы 1 километр жол асфальтталды. 1 миллион 469 миң 900 сомго Октябрь айылынын ички жолдоруна шалып төгүлүп тегизделди. $202 миң сомго Аристин каржылоосунда БКТ таза суу муниципалдык ишканасына шаймандар алынды. 18 түрлүү функциясы бар. 2 миллион 200 миң сомго тең алыш сыпага айыл чарбасынын өнүмдүүлүгүн жана тамак ашты жакшыртуу долбоорунун алтарында экскаватор алынды. Ушул эле долбоордун негизинде айыл тургундарына 350 миң сомдук сапаттуу үрөндөр жана 214 миң сомдук тамчылатып сугаруучу агрегат алынды. 133 миң сомго Аристин каржылоосунда ынтымак айылына мал суу ичүүчү каптаж курулду. Бул азыр өзүңүздөр көрүп чыктыңыздар 680 миң сомго оондун азык түлүк программасынын негизинде ушу ашкана оңдолуп Жийде орто мектебинин жабдуулары алынды.
144 bin so'mga Ariston qarşılığında oktyabr ayının жақынғы жайыққа барушы жолдары оңдолуp 300 bin so'mga suv өтмөктөрү коюлду. Эми демөөрчүлөр эсебинен аткарылган иштерге токтоло кетсек, 400 bin so'mга жеке ишкер Үмүт Алиев Ысмаматтын каржылоосунда Тоботой айылынан Бутукуга 1 километр 200 аралыкта суу линиясы тартылды, таза суу линиясы. 60 bin so'mga айылдык демөөрчүлөр тарабынан Бөкөева балдар бакчасына жайкы ашкана курулду. 2 миллион so'mга жеке ишкер Бекиев Жеңиш тарабынан кичи футбол аянтчасынын үстү жабылды. 160 bin so'mga Токоевдердин үй бүлөсү тарабынан Жамбыл айылынын тургуну айыл аймагындагы 4 тоголук жетим балдарга 4 баш саан үй алынып берилди. 43 bin so'mga Малика балдар бакчасына атын атагысы келбеген демөөрчү, спортчулук катары атын атап берди. Ошол тарабынан компьютер алынды. 60 bin so'mga Кыргыз Республикасынын Билим жана Илим министрлигинин кызматкери тарабынан 3 дана компьютер алынды. 2 миллион 200 bin so'mga жеке ишкер Исмаилов Чындыз тарабынан Калпак участкасында чоң жолдун боюна столболор тартылып, жарыктандыруу коюлуп, көрүктөндүрүлүп, арчалардын тегереги темир тосмо менен тосулду. 300 bin so'mga октябрь айынын Терексүү көчөсүнө жеке ишкер Сагынбаев Ханыбек тарабынан шагыл төгүлүп тегизилди. 600 bin so'mga жана өзүңүздөр күбө болдуңуздар, Жили айылынын тургуну Орун Мамат уулу Бексултан тарабынан айыл ичинде таза суу линиясы тартылды. Эми жергиликтүү бюджет эсебинен аткарылган иштерге токтолсок, $104.600 so'mга ынтымак орто мектебинин залы кафелденди. 115.800 so'mga Элбас балдар бакчасынан темир тосмо курулду. 3,5 миллион so'mga Жанталык айылынын жалпы элдик жамаатынын демөөрчүлөрдүн эсебинен мини футбольный поле курулуп атат. Өзүңүздөр таанышып кетсеңиздер керек. Бул Жили айылында ошо элдик жамааттын жанагы сыртта иштеген балдардын эсебинен 400 миң so'мга мечитке кужура курулду. Бул 580 миң so'мга октябрь айылында ошо элдик жамааттын жана айылдагы сыртта иштеп жүргөн балдардын эсебинен ошо мини футбол полясынын курулушу уже аяктоо алдында турат. Көңүл бургандыгыңыздар үчүн чоң рахмат. Çöktü da kaldılar. Emin dağları. 4 günden beri seminerde jirasınlar. İkinci günden beri sonuçtasınlar. Görmüzak böyle. Buna Kızılcar var mı dediler? Ayt şey, sana kaldı. Yani sana nemeden kenisten kim geldi ki? Alıyorum bir neme var da usta sırap gettin sen. Gördün de kanda iş bulmanı. Ayt şey, kanda iş. 31 milyondur. Buna 14 milyon 600 bin şart soranı büdjet. Büdjet transferden berip tutuyor. O ayakta işlek tuturanlar değil. Kalgan eme 16 milyondan göre akça aylık mültü koşkan iş oldu. Kanda fikir. Көп söz boyunca 4 günden beri çok ustasınlar. Ben sizleri uzatmayın. Aslında ikinci günden ustacılasınlar, ayaklarısınlar, geçer. Bir yerde yüzüler. Bugün de okudunuz. 4 gün Katar okudunuz özür. Ya. Niye to'p qaldı? Anam Ankara'dan da vaqt berib biz yıl. Görürüz da. 4 günden beri okuyuverib özüne neyin erdachini aytganda. Aytchi qanday? Mына ошо 2019-жылда президент өз аймактардын өлкөнүн санааттештирүү деп жарыялагандыгына байланыштуу биздин мына Каракулча районунда дагы мына семинарларда көрүп атабыз. Биз böyle алгылыктуу алдын-арлык иштер болуп өттү да. Мына ар бир мектептер, бала бакча, садик кыскасы ошо элге кызмат кыла турган бардык объектилер эми Каракулча районунда бардыгы эле ушу жакшы капиталдык ремонттон болуп өтүп атты да. Мына жолдорубуз, жарыктандыруу эми айтканда биздин ушу семинардын эң негизги багыты дагы бизге ошо стимул берип, биздин мисалы үчүн ар бирибиз
бири-бирибизден ала турган, мындай айтканда, сабак ала тургандагы жактары бар да. Анан ушу семинардын жыйынтыгы менен эмне айтмакчыбыз, эми биз ушу бири-бирибизге болгон, мисалы үчүн биздин айылыбызда болгон жумуштар бул айыл өкмөттө болгон. Ошо биз дагы кандай жумушту аткарышыбыз керек, кандай жумушту жасашыбыз керек деген нерсени өзүбүзгө суроо берип отурабыз да, мындай айтканда. Анан эми мындан дагы азыр мына Кашкажол айыл өкмөтүндө турабыз эми. Кашкажол айыл өкмөтүнүн элине дагы ошол Кашкажол айыл өкмөтүнүн башчысы сиздин дагы ошо чейинки жасаган иш аракетиңизге чоң рахмат. Биз дагы мындан ары дагы ушундай бир жакшы алгылыктуу иштерди жасай берели деген сөзүмдү айтмакмын. Даниш, сен да кыскара. Урматтуу бүгүнкү семинардын катышуучулары, биздин Карабулжа районунда жүрүп жаткан семинардын максаты өзү жергиликтүү жамааттар менен иштөө, анан инвестиция тартуу. Биз Кашкажол айыл өкмөтүнөн мына ушуну көрүп отурабыз. Шайырбек, сен жамааттар менен жакшы иштепсиң, инвестицияны тартыпсың, мына СПА менен иштегениң өзгөчө айыл өкмөттөргө да жакты, мага да жакты. Келерге 2020 жылы ушу бүгүнкү семинардан көргөнүбүздү айыл өкмөткө тартабыз деген ишенимдебиз. Рахмат Шайырбек. Болду эме? Сыйлык берим барбы? Биз жылда жылдын башында конкурс кылганбыз, себеби айылдар менен айылдарды атаандаштырыпчы. Мыкты айыл, ынтымактуу айыл биз жылдын этеги менен ошентип жыйынтык чыгарабыз. Себеби бизде 5 айыл бар, 5 айыл бири-бирине атаандашып. Сенде дагы өзгөчө белгилей турган көрдүңөрбү? Канча 11-чи айыл өкмөттө семинар кылып, аймактарда өткөрүлгөн жыйынтыгын чарт жасабыз. Булар эми жылдын этегинде бир жолу айылма айыл анын өзүнчө номинацияларды коюп, жобосун иштеп чыгып, өзүнчө эме. Муну дагы колго ала турган иш экен. Түшүнүңөр да. Эми мындай көрдүңөр барды. Мына бир эл менен мына көбүрөөк иштепти. Эл менен. Мына Москвадан бери чогултуп атам, Бишкектен бери чогултуп атам, алар салып атат, анан ай сайын салып атат дегенди бардыгын колдоно турган иш экен. Одноразовый деп коет го. Бир эле жол берип туруп бүттү деп коет го. А булар ошол айылга дайыма постоянно жардам бериш керек деген немени жана айтып атат го. Москвадагы биздин айылдаштарыбыз ай сайын жөнөтүп атат. Бир күндө бериш кыйын эмес. Бере албайт да турат. Ай сайын түшкөн выручка деп айылдын өнүктүрүүгө деп чыгарып атат. Ошол ишти өзгөчө белгилей турган иш экен. Ошон үчүн бар азыр мен көп айтып атам. Россияда жүрөт, Казакстанда жүрөт, Москвада жүрөт, байланыш кылат. Алардын лидерлери бар. Алар ансыздары тез чогултушат экен да. Ошондон кийин туулган жерин эстетип коюш керек болот да. Президенттин тапшырмасы 27-синде бардыгын бар угуп келгенсиң, туурабы? 27 февралда улуттук диалог, аймактарды өнүктүрүү боюнча улуттук диалог деген конференцияда бирден сумка көтөрүп келгенсиң. Туурабы? Бар болсо сумкалар. Чобаңы барбы? Подать этидим. Синде китептер барбы? Окуп атам экен. Ошондо эмне dedi президент? Ишкер меценаттар деди, ири айылдан чыккан ири ишкер меценаттарды өзүнүн кичи мекенине салым коштурууга башын кош керек деп тапшырды. Сүйлөгөн сөздү уштады. Ошол багытта булар мына бир эле жолу берип коюп токтотуп коюп, айсаң ойлонуп турганын жагып атат. Туурабы? Демек ошо президент койгон тапшырманы аткарып атат деген сөз да. Ошон үчүн шуну эске алышыбыз керек экен. Туурабы? Анан бир берип койгондон кийин болду, мен болмойт. Анан постоянно айтып атат. Жана уктурлар. Өздөрүнүн ынтымак коому бар экен. Ар ай сайын чогулганда 1000 группадан эмне кылат экенде? Таштап туруп, анан бияка салып берди. Эмне кылыш керек ошол? Сенде да кыйындар бар, туурабы? Арбаттын баарын ээлеп чалмактар отурат, туурабы? Москвада Арбат деген көчөнү ким десең не деди экен? Чалма деген шаардансыңбы деп сурайт. Эми бирок мен айтып атам, мыналарды эске ала турган экен. Бар чогулат дейт. Кыргызстандан баргандан кийин айына бир жолу барып жаман жакшы нерсеге чогулат. Чогулганда эми 1000 сом бөлүп кетсин, ошолга кичине өзүбүздүн туулган жерге деп чыгарып койгон жагы да. Ошол бардык жерде талкуулаш керек. Дәрис түшүндүңбү? Түшүндүңбү? Мына жаңы биз эми жаңы болгондон айыл өкмөттөн сурап койдук, калганын. Митады. Түшүндүңбү?
Sende de var mı? Sende de var mı? Var mı? Tırışırak. Sen akırkı mezgillerde şu neme sen deme жақсы çıkma. Bir tane. Davay. Ey. Men aytып көптү көрсө көп болот дейт. Көп берсин керек жоқ. Көп тарап кылба сен. Ал өзү билет да чөнтөгүнүн акчасын бирөө азыздан. Көптү көрсө көп болот деп түшүнүп азыздан. Ошону мына мен чогулганда 1000 рубльдан чыгарат деген мага ошо жаап калды да. Ошондой бир сөз керек. Мына арактардан келип атат го, закат деп туруп. Мынанын бир юкасы бар мына. Айтып коеюн. Мына чолпон кылды. 400 кой бар экен. Койнан сарай бар экен да. Кабар алып барып туруп, кабар алып тур дагы 40тан бири канча болду? 40тан бири канча болду? 10 кой болду. 10 кой чыгарма деп турганда, онда жоктор алып келип таркатып берип тур. Койлордон кабар алганым бар. Эми жылкылардан анан жанагы кара малдан сурап, аны өзүнчө башкара берет. Бул жанагы себеби 40тан бирин бербесе өзүн өзү эле өлүп турат экен да, андай. Бир нерсе болуп эле кырсыктап эле өзүн ошон үчүн чыгарып турат экен да. Анан ошону мен мисал кылып айттым. 10 койду болгондо ийриктен турап, 10 миңден өткөн койлор экен. Жана бизге окшоп 5 миңдик эмес экен. 10 миңден өткөн ийрик койлор чекесин салып келип туруп, колунда жокторду таркатып берди. Ушундай иштерди биз элге жеткизишибиз керек. Bizde çok tırışıp ona da, tırışkan maçta tırışıp kalıp duruyoruz ne? Tırışıp da tırışıp su sorasam da su yok deyip de. Su var mı desem ya su yok deyip. Su var mı orada? Duram? Yoktun tüyü katı da paydıklar, yoktun tüyü zaman burada deyip. Son için buna ben canağı çoğultkan baldardı 400 kançamı berip ay sayın kotorup degende şöyle cerzerlerde var talpulasınlar. Ayın başlarına aytıyorlar. Önderge çıkıp, aytıp, düşündürüp, iş kılsana. Daha kimde söz var? Sadaka söz var mı? Yok. Karabası'da aytayım. Karabası'da daha başka, Musa Sayıp yok size. Anda jakşı oldu mu senden? Jakşı.